чегара тилкесине жакын жайгашкан аймактарды чегара тилкелери бүтмөйүнчө эч качан бул силердики деп биз танбашыбыз керек. Эч качан ошо чегара тилкелери бүтүп мыйзамдуу ишке киргичекти, бул жер сеники, ооба туура сеники, мен аренда калайын деген, бул деген ошо сенин жериң деп признавать эткендик болот. Булар ошентип признавать этип коюшат. Да, 4 көчө силердики, биз 49 жылга аренда калайлы деп. Мына 20 жыл өтүп кетти. Дагы 29 жылдан кийин алар бизди айдан кууп чыгат дагы айтат болчу. Бул жер биздики, мына сен кол койгон протоколуң бар. 49 жылың бүттү арендаң депчи. Демек. А булар ошого карабастан кол коюшканда ошол эле мезгилде эмне кылыш керек булар? Мен азыр мына терең изилдегенден кийин билдим. Булар ошол эле мезгилде макул, даже муну силердики 49 жылга биз арендага алдык деп кол койгон учурда эле булар параллельный зеркальный жасаш керек эле. Бул баягы Хожалоо Воруктун ортосундагы жолду биз арендага алайлы анда биз силерге арендага берейли деп ошону зеркальный жасаш керек эле. Жок, булар тигилерден арендага алгандагы өзүбүздүн арендага бербей койгон. Өзүбүздүн территорияны спорный кылып таштап коюшкан. Көрсөтүлөчү мына бул Хожалоо менен Воруктун эмес. Мына Аксайда. Мына могул жерден мынауга чейин, мына Варукка чейин, мына жолду. Хорошо, силер 4 көчөнү арендага бердиңер бизге, анда биз дагы силерге мынау көчөнү арендага беребиз деп туруп арендага бериш керек эле. Ошондо зеркальный болуп калат эле. А булар болсо, мына биз азыр границаны тактап бүткүчөктү, булар мынау жолду признавать этишкен жок. Мынау жерди Аксай айылын признавать этишкен жок. До сих пор айтып жүрүштү булар. Бул жер деген спорный территория. Бул жерде эч кандай чегара жок, болгон эмес. Биз эч кандай документтер кол койгон эмеспиз. Аксайыңарды силер жакында эле алып келип алгансыңар, көчүрүп кеткиле. Бул жер спорный территория. Бул жерди керек болсо ортосуна бөлөбүз, керек болсо бул жер биздики деп ушундай кылып атышты. Ушундай спорго жолду булар өздөрү берип койду, мурдагы жетекчилерчи. Көрдүңөрбү? Мына ошол маалда убактылуу чечүүнүн көздөп отурушуп, келечекке мына бизге 20 жылдан кийинки бизге оор турмуштап келип коюшту. Ошонун негизинде канчалаган балдарыбыз өлдү, канчалаган конфликттер болду. Мына мен азыр жазып берди, канча ошонун негизинде ошол мурдагы жетекчилердин кол койгон протоколунун туура эмес протоколунун кол койгон негизинде стратегиялык катааны кетирген негизинде бизде 55 аскер кызматкери каза болду. 121 аскер кызматкери жарадар болду. 29 и 34. Так, 63 жаран каза болду. Так, 253 жаран жөнөкөй жай жаран жаракат алды. Көрдүңөрбү? Ошонун негизинде, ошо туура эмес жүргүзгөн саясаттын, туура эмес койгон протоколдун негизинде мына ушунчалык адамдарыбыз, 1000ге жакын адамдарыбыз страдать этти. Алар айтып атат, өткөн Адаган Кимсанбаевич айтып атат, бул протокол жөнлүү протокол да, муну менен жөн эле туалетке барып койсоңор болот, баяк кылып койсоңор болот деп. Туалетке бардырбайт экен да аны менен. Сенин колуң турат да жерде. Секретарь Совета Безопасности туруп колуң турат да жерде сенин. Кантип туалетке бардыртат? Ошону ар бир жолугушууда мен бетиме такай берип, монтип мен ушу менен чабышып келдим да. Ошон үчүн 275 метр жерди мен нейтральный кыла албай, ошон үчүн мен булар менен чабышып тытышып келдим да. Мына конца концов, бирок биз аны признавать эткен жокпуз. Мен ошондо дагы айттым, мына биздин комиссия мүчөлөрү олтурат, биз ал протоколду признавать этпейбиз. Ал протоколду туура эмес адам не соответствующий своим служебным обязанностям человек подписал. Так, он этого не должен был делать. Анда алар айтып атышты, андай болсо, силер ушуну мамлекет аралык протоколго кол кое берсеңер, көрүнгөн адам келип, силер алар жоопко тартпайсыңарбы деди. Мына ошондуктан биз, урматтуу туугандар, требовать этип отурушту. Ошондуктан биз ушунун баардык делону изучать этип отуруп, ушулардын баарын анализдеп отуруп, анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бул чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо азыр дагы алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Мына чыккынчылыктын эмеси каерде жаткан өзөгү. Түшүнүп алыңыздар ушуну. Чыккынчылыктын өзөгү ошол 275 метр жерди тажиктердики деп признавать этип, 4 көчөнү берип койгондугуна жаткан. Ошол эле мезгилде биздин Аксай
Варварга кеткен жолду, Варварга кеткен жолду. Алар тажиктерге биздики деп признавать еттире алган эмес. Мына чыккынчылык. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бул жолдордун историясы ушундай. Эми мына төрт көчөнү берчи мага. Төрт көчөнү мен айтып коеюн. Төрт көчө, булар 275ти карасаңар туугандар, ошол маалда протоколго кол койгондо дагы билбейм, мас болуп алып кол коюшканбы, же жөн эле кол коюп коюшканбы, мен түшүнбөйм да просто. Мына 275 метр деп могул жерден алышкандагы мынау көпүрө бар го биздин. Мына көк таштын көпүрөсү. Мына биздин көпүрө бар, Ушу көпүрөнү кошуп туруп кол коюп беришкен, Мына 275 метр мынерге чейин келмек. Мына мынерге чейин келип, мынерден кошуп көпүрөнү кошуп туруп, буларга полный доступ кылып, мынияка Саманьон док майылдарына доступту беришкен дагы, кол коюп беришкен. Köprü dağın bularga ötüp ketken. Toys köprünü biz kurgan köprünü dağın biz bulardan arendaga kayra alat ekenmiz da. 49 yılgaç. Вот в чем вопрос. Эми biz ne kıldık? Ушул 275 metrde biz kıskartıp köprünü özümüzge kaldırdık mına. Mına köprü bizde kaldı emiçi. Emi 253 metre olup kaldı mına ol. 275 emez, 253. Biz uşunusuna çeyin köngül burduk. Sebebi kanti biz köprünü beremiz. Bu köprü деген stratejik köprü da bizdeki. Mına. Bular Moğol dip durup 275'e çeyin kelgen ele bu yerge çeyin. Biz bunu kıskarttık dağın 253'e düşürüp durup köprü biz tarafta kaldı.